Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр билгендей, азыркы күндө миграциялык мунапыс жүрүп атат. Ошол миграциялык билип билбей мыйзам бузуп алган мекендештер өзүңүздөрдү ушул тизмеден текшерип алсаңыздар болот. Азыркы күндө 131 000 мекендешибиз өздөрү билип билбей ар кандай мыйзам бузууларды кылган. Бул жерден өзүңүздүн текшерсеңиз болот 22 апрелге чейин. Бул жерден ssm.gov.kg сайтына киресиздер. Бул миграция кызматынын сайты. Бул жерден Государственная служба миграции при правительстве Кыргызстан Республики деп турат. Андан ылдый түшсөңүз, узнать больше деген жери бар. Ушул жерди басасыз. Бул жерди басканда биринчи пунктта для граждан Кыргызской Республики, находящихся на территории Российской Федерации, имеющих нарушения деп турат. Андан кийин проверить деп басасыздар. Проверить деп баскандан кийин бул жерден сиздин фамилияңызды сурайт. Мисал үчүн Абасов, айыңыз, күнүңүз, жылыңыз, найтини басасыз. Ал жерде баскандан кийин внимание, вы подпадаете под условия применения миграционной амнистии. Демек сиз ошол 131 000 адамдын мыйзам бузуучулардын катарына киресиз. Ошол мыйзам бузуудан чыгуу үчүн, мунапысты колдонуу үчүн жакынкы миграция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, Россия Федерациясынын алкагында азыр мунапыска кол коюлуп, Россия Федерациясынын федералдык 114 законунун 26 статьясынын 4 жана 8 пункттары, башка пункттар эмес. Ушул 2 пунктка туш келген Кыргызстандын жарандары мунапыска идешип, кара тизмеден чыгып атат. Булар кимдер? Биринчиден булар 30 күндүк тартипте регистрацияга тура албай калып, каттоого тура албай калып, убактысын өткөрө бергендер. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл Россиядан, андан көп да 5 жылга чейин Россиядан чыга албай жүргөн Кыргызстандын жарандары ушул мунапыска менен кара тизмеден чыгат. Экинчиден, таксиде иштеп жүрүп, айдоочулук көлүктөрү менен ГИБДДдан, ГАИден штраф алгандар, метрого түшүп алып, зайчик болуп штраф алгандар, же көчөдө тартип бузуп мелкий штраф алгандар кара тизмеден чыгат. Эскертүү, урматтуу мекендештер, эскертүү. Эгерде соттун чечими менен чыгып кетүү каралган болсо, мунапыска идешпейт. Выдворение болгондор, орусча өздөрү жакшы билишет. Административный правонарушение выдворение болгондор кара тизмеге идешпейт. Алар кара тизмеге кирбейт, мунапыстан чыкпайт. Алар өздөрүнүн сурогу бүткөн боюнча гана кире алышат. Эгерде кара тизмеде бар болуп, Кыргызстандын аймагында жүргөн биздин мекендештерге кайрылуу азыртадан кирбей турсун, 1 майдан кийин текшертилип алып кирсе болот. Мамлекеттик миграция кызматынын сайтында бар. Байланыш телефондор болсо кайрылсаңар болот. Москва шаарындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтү караштуу мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүктөрүнүн телефондору 8495 780 74 10 74 12 74 13 жана ошондой эле элчиликтин сайтында, миграция кызматынын өкүлчүлүктөрүнүн миграция кызматынын сайтында, МВДнын сайтында бүт бар илинген. Ошол жактан текшерилип, суроолор боюнча кайрылып, тез арада өзүңүздөрдү легалдаштырып алсаңыздар болот. Чоң рахмат Дорбейке. Аллах разы болсун. Урматтуу мекендештер, азыркы күндө миграциялык мунапыстын алкагында биздин мекендештер кара тизмеден 1000ден ашык адам чыкты. Ошол чыккандардын тизмесинде сиз да болушуңуз мүмкүн. Аны текшерип алуу үчүн ушул сайтка киресиз, ssm.gov.kg. Бул жакка келгенде миграционная амнистия 2019 деп турат. Бул жерде узнать больше дейт, ушул жагына киресиз.
Мына бул жакка киргенде экинчи пункт менен текшересиз өзүңүздөр. Для граждан Кыргызской Республики, включенных в список лиц, выезд которым ограничен на территорию Российской Федерации. Черный список деп турат. Ушул жерде проверить басасыз. Анан бул жерге өзүңүздүн фамилияңызды жазасыз. Мисал үчүн Келгенбаев. Сиздин туулган айыңыз, күнүңүз, жылыңыз. Андан кейін мынакей, вас нет в данном списке миграционной амнистии дейді. Бұл эмнени түшүндүрөт? Бұл деген ошол 1000 адамдын арасына, кара тизмеден чыккан адамдардын арасында сиздин фамилияңыз жок дегенди түшүндүрөт. Эгерде сиздин фамилияңыз ошол 1000 адамдын арасында сиздин фамилияңыз чыга турган болсо, демек сиз ошол кара тизмеден чыктыңыз деп эсептесеңиз болот. 1 майдан баштап келсеңиз болот. Эгерде сиздин фамилияңыз бул сыяктуу жок болуп чыга турган болсо, демек сиздин мөөнөтүңүз бүтө элек, кара тизмеден чыга элексиз дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, баарына түшүндүрүп, жайытып айтып коюңуздар, өздөрүн ушул эки тизмеден текшерип алса болот. Жана өзүңүздөр көргөндөй, миграция кызматынын сайтына кирип текшерип, айтып түшүндүрүп коюңуздар. Эми мен календарды 22 жылдан бери изилдеп келатам. Uşu kalendarda sizlerin kolunuzda durup, tabiiy kalendarga keltirdim. Endi mundayda biz janağı Georgi kalendardı koldanganlığımız için anı izildep gördük. İzildegende neme artıkçılığı var eken, gençlikleri var eken, Anan 20-cı kılımda en oroy kata getirgen bul Sarnarkom. 26 sekundtu 13 sutkaga götürüp koygun. Şunu ilip olturgaçsan takır ele düşünme koydu. Bilmem mi? Ey! Kırgızga bir ele söz yetet koyun, bir ele söz. Ekspertizaga jönütözü de. Şu da söz mü? 336 yılda 13 sutka olup kalağı. Georgi 13. Kamisa tüzgünde 3323 yılda bir sutka cedet de tırmıyor, o sözüne jetmiyor. Anan 336 yılda 13 sutka götürüp koydular. Bu nerede tilçiler, nerede aydın emesi canağını. Adaş atkan, çataş atkan uşul. Şunu eski algınlar. Anan da 21. böyle bardın arılıyor, açasın diye. Uşunu dalden siger var mı? 21. Mart'ta bütün teğil ettim. Odarma, ayrıma kalender var mı? Oşunda karavaysınlar mı? Güntün kaçan teğil ettim. Güntün kança minutu uzarganını baykovaysınlar mı? Bürün gelip açmaya koydular. Uşuğa men vakmışlılarga camın kapı oğlum men. Bürün de gelip açkan josunlar. Bunu bir koygular. Kim ayakir. Sizlerde teleskop var eken, neme var eken, vaktimin yanında kenivesinger. Anan canağa aydı cıldır koyatasın ara 3 ay bu oşanda. Bir deken cıldırardan bunu ne gittettirip cıldırgıla. Arsaraydı yiyin kapar ben cıldırıp koyatasın. Жалған Құранды ең қапарып жеме татасыңар. Мен 22 жылдан бері изилдеп, тіліп, тәшіліп, бардық жерге арыттанып жүріп, естеке қыла қойын. Мына рахмат сілерге. Шүйтіп, ұйыстырып, кісіне мұз ордынан жылды. Бардығыр чаржайып. Керек болса жанағы аптасын birinci turgan Cekşenbini 7 çıkırıp koydular.
акыркы ай жалган Куран деп бири чыгылып койдуңар. Ошол жакшыбы? Оме